Kırgızstandın bardıq аймактарынан Жалал-Абадқа 24 мартта 2005 жылы революция болды деп, Ош областынан, Баткенден, Чүйден, Бишкектен, Ысык-Көлден, Нарындан, Таластан бардыға елдің өкілі келіп отырады. Ел шындықты ұғайын деп отырады. Мен ушул жерде сүйлөгөндөрдү угуп көрүп, июль окуясына кайрылгым келет. Июль окуясы болгондо кыргыз жеринде жашап аткан кыргыз мамлекетинин жарандарын бири-бири менен согуштурганда Таластан, Ысык-Көлдөн, Нарындан, Чүйдөн эч кимден уруксат сурамай кыргыздын жарандары кыргыз мамлекетинин биримдиги үчүн келип ушул жерден Жалал-Абадтан, Оштон 6 адам каза болуп кеткен. Алар эч кимден сураган эмес. Мен барсам болобу болбойбу деп. Бийлик ошондо кире турган жерин таппай калган. Аны ел өзү токтотуп, ел өзү кыргыз мамлекеттин биримдигин сактап калган. А бүгүн элди экиге бөлөбүз деп, ал кыргыз элинин тарыхын билбеген адамдар. Түндүк, түштүк, область ичинде район. Бул адамдар саясий түрдө колдонуш үчүн гана мынакей Жалал-Абадтан чыгып атат. Реваншистер дейт. Реваншистер деген ким? Азимбек Анаркулович айтып кетти. Мен эки сөз менен айткым келет. Реваншист бул Атамбаев. Себеп дегенде 24 мартта биринчи Жалал-Абад эли чыгып, революция болуп, бийликке барган. Кийин бир нерсеге тардымыш болуп, реванш жасап бийликти кайра алды. Шайлоодо, депутаттык шайлоодо ата журттан утулган. Канча бут тосса дагы. А бүгүн реваншист кылып 5 депутатыбызды кууттуктап, 4 аны камап отурат. Муну реваншист дейт. Бүгүнгө чейин Ош областынан, Жалал-Абад областынан кана ошол сепаратисттер Кадыржан Батыров, Абдрасулов жана башкалар ошолорду үгүттөп, кыргыздын желегин өрттөткөн, шайлоодон өтпөй калган Атамекен партиясын кулагынан чоюп, бүтүн Кыргызстандын ордуна өткөзүп, бүгүн ошону советте аткарып, ана ким айтты? Абдрасуловго, Батыровго издөө жарыяладык деп. Бир дагы адам айткан жок. Президент баш болуп, себеп дегенде алар келип калса, анда чындык ачылып калат. Ошон үчүн мен айтарым, урматтуу ел, бүгүн алынып аткан мыйзам негизинде Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн жок кылдык. Мына губернатор дейбиз. Мына ел арасында отурат. Эмне бийлиги бар айткылачы? Колунда бир тиен акчасы жок. Колунда бийлик жок. Себеп дегенге бүгүнкү алынып аткан мыйзамдын бардыгы кыргыз мамлекеттин келечекке жок кылуу үчүн алынып атат. Районда кимде эмне бийлик бар? Аш той, чоңдор келсе тосуп алмай, жакындай бир нерсени уюштуруп койбой. Эчтеке бийлик жок. Жада калса, райондун акимин 200-300ге жакын депутатты шайлайт деп койдук. Мен бул мыйзамдын бардыгына бир гана мен эмес, ата журт фракциясы каршы чыгып атабыз. Өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Аяк эмнеме бүтөт. Мародерлук. Эмне үчүн мародерлуктун бети ачылбайт? Ал ачылбайт. Себеп дегенде ошол Атамекендин депутаттары бүгүн Атамбаевга кызмат кылып берип атат. Ачпайт аны. Ошон үчүн мен ойлойм, убакыт келип, эл өзү сурай турган учур келет. Ошондо баардык иштер ачылат.
İyun okuyasında mingdеген adamlar kaza oldu. Ne için bugün bir adam al jönde söz aytıp koyboyt. Eylelerde göz yaşı tөгүлүp, bugün balların tapпай жүргөндөр дагы ыйлап жүрөт. Анын бардыгын эч ким айтпайт. Эмне үчүн сокто? Кыргыздын жерине кирип 50-60 adamды sүйрөп башка жака пленге кирип кетсе эч ким чыкпайт. Эмне үчүн Куршапта Кыргыздын жеринде Кытайдан келгендер Кыргызды уруп тепкилеп милициясын коласа эч ким чыкпайт. Себеп дегенде бүгүн биздин мамлекеттүүлүгүбүз, ардамысыбыз, Кыргыз эли катары сакталып калышыбыз өтө чоң коркунучтуу. Эгер биз ойгонбосок, эгер биз Кыргыз катары ата-бабаларыбыз миңдеген жылдар бизге түзүп берген мамлекеттүүлүктү Кыргыз улуту катары түзүп кармап келген нерсени сактай албай, түндүк түштүк жана башка деп бөлүштүрсөк, анда биз өтө чоң коркунучтуу болуп калабыз. Мына менин коллегаларым, досторум соттолуп атканда өмүрүмдө биринчи жолу сотко барып катыштым. Ошол жерде Азимбек Анаркулов сыяктанган 10дон ашык адвокат, күчтүү юристмин деген Осмонов, Курмантай Абдиев, Мыктыбек Абдылдаев, Жылдыз Жолдошева жана башкалар бүт ачык айкында айткандан кийин мен ойлоп отургам, азыр сот чечим кабыл алып, буларды азыр чыгарып коет деп. Жок, андай болгон жок. Мен сотко айттым. Ал айтты, мен чечпейм. Мен акылдашып чечишим керек деп. Рапшан Сабировду эмне үчүн 5 жыл берди? Күнөөлүккө биринчи инстанцияны айтпайбы? Ал жигит сотко кирсе, эртең сот болот дегенде, сот айтты, сага 5 жыл беребиз. Эмнеге 5 жыл? Жогорудан айтты 5 жыл берсин деп. Ошондой болуп эртеси 5 жыл берди. Эл арасында сөз бар. Текебаев сураны ошону 5 жыл берсин. Мародёрлорго тийбей, ата мекенден жок дегенде бирөө кетсин деп. Себеби бул ата журтчуларга жакыныраак деп. Мына бүгүн чындык. Эми ачуу, айкын сөздөр айтылды. Биз чечимди кабыл алып, ушул жерде жалпы элдин чечимин, мен могул жерде турган прессаны, СМБдан жана башкадан ушу элдин арасынан ой пикирин билип, ошол жеткире турган жерге жеткирсеңер көбүрөөк пайдап келет элеңер. Ошолордун көзү ачылбак. Атамбаев баш болушунун бардыгын элдин оюн, сөзүн укса, башка чечим кабыл албак. Анан жаңа айтып кетпедиби? Бир сүйлөгөн агабыз ат коюптур деп. Анда ат койгуч болуп иштесин. Не кереги бар? Мен ар дайым айтам, президент болгондой бул элдин атасы болуш керек. Бир партиянын атасы болбош керек. Элди угуш керек. Эсиңиздерде болсо жаңыдан бизди депутаттарды камаганда ушул жерге келип, Азимбек Анаркулович, Адахаким Санбаевич, мен келип, сиздердин обращениени алып, биз аяктан келатканда чыгарабыз. Сөзсүз чыгарабыз деп сөз берип келген. Бирок аягына келди, алдап койду. Мен ойлойм, алар чыгат. Алардын эч кандай күнөөсү жок. Мародёрлор, миңдеген адамдарды өлүмүнө күнөөлүүлөр бүгүн камалбай, ошол барып кумтөрдү элдин пайдасына бергиле дегенди камалганы чындык эч качан сынбайт. Ал ийилет кичине, бирок сынбайт. Кумтөрдө мен экеле сөз менен айткым келет. Бүгүнкү күндө 600 тоннадан ашык алтын турат. Анын баасы, бүгүнкү баасы 34 миллиард доллар. Буга чейин 20 жылда казганы 5 миллиард доллар болуптур. Эми бул акылы жок адамга деле түшүнүктүү да. Biz 34 milyar dolardan elge alıp kalsak bolabı? Же olmasa bunu da 100 milyon dolar hazır bakılda beri verelim.
Бұл жерде бардығы açık айқын көрініп тұрады. Ошол токтомго кол койгон 300 сомдон сатылсын деп, лицензия берилсин деп. Атамбаев премьер болуп жүргөндө кол койгон документтер бар. Макулдашууну 2007 жылы Атамбаев премьер болуп турганда кол койгон 13% деп. Кийин 33%ке чоңойтушкан. Ал боюнча документ бар. Туура айтат. Күнөөлөр жооп берсин деп. Эми булар жөнүндө маалыматты көп айтты. Урматтуу кыргыз элим, мен ойлойм, бүгүнкү элдин айтканын, элдин сүйлөгөнүн, элдин маанайын көргөн бийлик туура чечим кабыл алат деп. Анда туура чечим кабыл албаса, ал бийликтин шору деп ойлойм. Рахмат.